Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 17 октябрда президенттин администрациясынын жаңы имараты ынтымак ордонун дарбазасын сүзгөн автоунаа боюнча комментарий берди. Маалыматта Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу дарбазаны атайын сүзгөн айтылат. Бул факты боюнча териштирүү иштери башталды. Окуя болгон жерден 65 жаштагы АС аттуу адам аныкталып, ал милициянын райондук бөлүмүнө жеткирилген. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары ынтымак ордонун дарбазасын сүзгөн адам веб-камера студияларды иштетүүгө айыпталып, сот жообуна тартылган Даниэль Ажиевдин апасы Сайкал Ажиева экендигин жазышууда. Азырынча бул маалыматты тактоо мүмкүн боло элек. Айта кетсек, Бишкектин 1-май райондук соту 31-июлда Даниэль Ажиевди кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга абакка кескен. Бишкек шаардык соту 9-октябрда өкүмдү күчүнө калтырган. Анын апасы Сайкал Ажиева социалдык тармактардагы баракчаларынан бийликке кайрылып, уулу негизсиз сот жообуна тартылганын жана бардык мүлкү мамлекетке алынганын айтып арызданган.